Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Келечекке карай жол долбоорунун биринчи чыгарылышын бүгүн баштайлы деп турабыз. Деги эле ушул келечекке карай долбоорунун биринчи чыгарылышында деги эле ушул долбоордун максаты кандай, алдыдагы пландар кандай, ачылыш максаты эмне болуп башталган. Мына ушуну биринчи чыгарылышта сиздер менен бир түшүнүктүү болуш үчүн ушуну ачып алып туруп, андан кийин дайыма ушул аптанын шаршемби күндөрү ушул келечекке карай жол долбоорунда өлкөдөгү саясий, экономикалык акыбал, деги эле саясаттагы кубулуштар, мына ушул тууралуу сөздү кеп кеңешти, маектерди улантып турмакчыбыз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ушул келечекке карай жол элдик кеңешинин төрагасы, коомдук ишмер, укук коргоочу Турсунбек Акун менен баштайлы деп чечтик. Турсунбек мырза, саламатсызбы? Рахмат. Куш келипсиз. Рахмат. Мынакей, ушул жогоруда айткандай, бул долбоорду ачуу максат эмне болуп ачылып калды бул? Эмнени максат кылдыңыз? Эмнени алдын ала көрө билип, анан бул Турсунбек Акун бир нерсени жөн баштабайт эле, мындай бир нерсени байкап анан ушул долбоорду ачып калдыңыз го деп ойлоп атам да мен. Эмнени максат кылдыңыз? Эми биринчиден өзүңөр билесиңер, 4-октябрда парламенттик шайлоо алдыбызда турат. Саясий кампания. Парламенттик шайлоодо аябай көп чыр-чатактын баары, конфликттердин баары ошол шайлоолордо чыгат да. Ошон үчүн биз ушу буга чейинки практикабызда көптөгөн шайлоолордо, президенттик, парламенттик шайлоолорду өткөрдүк. Ошондо башка чет элдик мамлекеттер, эл аралык уюмдар биздин ошо шайлоо ички ишибизге кийлигишкен фактылар катталган да. Башка өлкөлөр биздин кээ бир партияларды каржылап, өзлөрүнүн бир ресурстук жардамдарын берип, биздин лидерлерди, саясий ишмерлерди океандын ар жагына чакырып, океандын бер жагына чакырып, кошуна Казакстанга чакырып, аларды кабыл алып, мына ушундай практикалар бизде мактанат да, саясий ишмерлер. Биз Америкага барып келдик, биз Россияга бардык, биз Европага бардык, баланча менен сүрөткө түштүк, батасын алдык деп. Колдоо көрсөтө турган болду. Колдоо көрсөтүп, мына жакында ушундай бир чоң жардам келет деп ушу мындай эрдемсип мактанышат да. А бирок алар бир нерсени түшүнбөйт да. Шайлоо убагында шайлоодо только Кыргызстандын жарандары, Кыргызстандын эли чечет. Ким шайланат, ким президент болот, ким депутат болот, аны эл чечет. Кандай шайлоо болбосун? Кандай шайлоо болбосун, эл гана ошо мамлекеттин негиздүүлүгү эл да. Ушуну унутуп калышат да, анан башка жактардан бир колдоо иштешет да. Анан ошон үчүн ошондой башка өлкөлөрдөн кийлигишип, ички ишибизге, шайлоолорубузга кийлигишип, кээ бир партияларды каржылап, биздин баягы жамандын коногу билет дегендей болуп, бизге бир көрсөтмө берип, ички саясий процесстерибизди тейлеп, мына ушундай болбош үчүн биз бир мониторинг кыла турган болдук. Мониторинг борборун ачтык. Ачыш үчүн анда ага каражат керек, грант керек. Мен ошо европейский фонддорго жазсак, ошолор каржылап, жакында ошо грантты жеңип алдык да. Жеңип алып, анан ушул мына шайлоо башталардын алдында ушу мониторинг борборун ачып, мына ишти баштадык. Эми ушу мониторинг борбору алгачкы ишти эмнеден баштайт эми? Кантип баштайсыздар эми алгачкы ишти? Бул кийлигишкен күндө дагы ошолорду сырткы жактарга барып келгенин кантип иликтеп, коомго кантип ачыкка жарыялап, ушулар кандай болот? Биринчиден биз баягы мыйзамды, укуктук жагын иретке келтирдик. Мыйзамдар, эл аралык мыйзамдар бар, конституция, адам укуктары боюнча декларация, законодательный акттарда ушу башка өлкөнүн ички ишине кийлигишкен акысы жок деген норманын баарын алдык, статьяларды. Бул өлкөлөрдө бардыгында окшошпу ошондой? Кыскасы дүйнөлүк эл аралык укуктук документтерде ушу жол берилбейт да. Ар бир өлкө өзүнүн тагдырын өзү чечиш керек. Дүйнөлүк даже эл аралык уюмдар да ушуга жол бербейт да. Ошонун баарын биз азыр юристтерди кызматка алып, анан ошолордун баардыгы иреттеп чыкты. Кодирование кылып, кайсы мыйзамдарда ушунун баары тоскоол болгон, жол берилбейт экенин азыр эми кандайдыр бир коомчулукка чыксак, башкага чыксак, ушунун баары да бизде баягы законодательный негиз бар да, ошо жол берилбегенге. Экинчи жагы, биз азыр мамлекеттик органдар менен да иштешүүнү жолго коюп атабыз. Мына азыр эле мына БШКнын төрайымы менен жолугуп келдик. Андан кийин мамлекеттик органдар менен жолугуп атабыз. Андан тышкары мына госрегистр, бизде
Андан тышкары тышкы иштер министрлиги ушулар менен займашат экен. Андан тышкары биздин коопсуздук органдары бар. Ошолар менен бизде мигранттар келип атат, башка өлкөнүн граждандары болгон мигранттар бизге азыр келип шайлообузга катыша баштады мисалы. Кыргызстандын гражданынан чыгып кеткендер мисалы. Анан алардын баарын регуляция бир иретке келтирген жолдор бар да, алар туура келдиби, келген жокпу, шайлоого катышып атабы, кандидат болуп катталдыбы. Мына ушулардын баарын иретке келтирген бизде мамлекеттик органдар бар, тейлеген. Ошолор менен кызматташып маалыматтарды ошолордон алабыз. Ошон үчүн бул көп механизмдери татаал, конечно. Бирок бизде андан тышкары бир коомдук активисттерибиз бар. Бизге жардам берген, маалыматтарды берген. Ар бир партияларда коомдук активисттер биз менен көп жылдан бери иштешип жүргөндөр бар. Кыскасы баягы мен саясатта канча жылдан бери 30 жылдан ашуун келатсам, ошол активисттердин баардыгы жардам берет. Сөзүңүз каралжы. Токтоп туруңуз. Мына жерден сиздер ушул коомчулукка жарыялап эле тим болосуздарбы? Бул жагы жанагында мамлекетте, ар бир мамлекетте, биз деле айтпайлы, башка мамлекеттерде деле бул кандай көрсөтүлгөн? Сырткы күчтөргө таянып жанагында өзүлөрүнүн кызыкчылыктарын аткаруу маселеси мыйзамда кандай көрсөтүлгөн? Анан бул жерде сиздердин мониторинг борбору коомчулукка жарыялап эле минтип коюптур, тигинтип коюптур деп эле тим болобу, же болбосо бул кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликке тартылабы? Биринчиден биз коомчулук эгерде биз аны үчүн далилдешибиз керек, тиешелүү фактыларга таянабыз, аргументтерге таянабыз. Анан ошол аргументтер жетиштүү болгондон кийин биз коомчулукка жарыялайбыз. Анан коомчулукка эле жарыялабыздан борбордук шайлоо комиссиясына, тиешелүү органдарга беребиз, анан укук коргоо органдарына беребиз. Ошо тиешелүү мыйзамдык чара көрүү маселеси боюнча беребиз. Алар кандай чара көрөт, алар өзүлөрүнүн иши, биз алардын ишине киришпейбиз. Эң негизи коомдук пикир түзөбүз. Мисалы, баланча деген мамлекет атын айтып, баланча деген партияга баланча суммадагы акча которуп, же болбосо же момундай бир ресурстук жардамдарды берип, мына ушинтип атат деген фактылардын баарын чыгарабыз. Анан бул ошо мыйзамга туура келбейт, тиешелүү органдар ага чара көрүш керек. Мына ушулардын баарын айтат. Мына мисалы бир эле пикир катары айтайын. Мына өзүңөр билесиңер, 2000 бул өткөн 4 жыл мурдагы өткөн президенттик шайлоодо, Американын шайлоосунда Дональд Трамп шайланып келди. Азыр 16-жылга өткөн шайлоодо. Ошондо Россия мамлекети, Российский Федерация ошо Американын шайлоосуна катышты деп, мына 4 жыл бою парламент көтөрүп атат. Парламент, конгресс. Американын конгресси, депутаттар, конгрессмендер көтөрүп чуу болуп, мына ушул убакка чейин Трамп менен Путиндин ортосунда жолугушуу болбой келатат. Бул аябай эки мамлекеттин ортосундагы катуу мындай тирешүү болуп келатат. Ортодо канчалан адамдар бул боюнча тиги чуу чакты, дүйнөлүк мамлекеттердеги экономикалык связь Россия менен Америка жакшы мамилеси жаман болгондуктан канчалаган экономика өлүп атат. Канчалаган экономикалык байланыштардын баары жокко чыгып атат. Бул аябай чоң нерсе да. Ошон үчүн бизге эгерде мына өзүңөр билесиңер, баягы бир 2017-жылкы өткөн президенттик шайлоодо бир кандидат, президенттикке кандидат Казакстанга жүрүп барды эле бир. Ошонун эсебинен Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда канчалык бир мамлекет аралык мамиле бузулду. Канчалаган 2 ай бою ортодогу бүт каттоонун баары токтоп калды. Машинелердин баары пробка болду. Канча товардын баары бузулду. Пикир жаралды, президенттердин ортосунда кайым айтышы болду. Элдин ортосунда жаман бир пикирлер туулду. Ошон үчүн бул жерден кимдер? Бул жерден саясатчылар эмес, карапайым эл жабыртат. Ал кандидаттар кете берет, анан кийин ошол кандидат кайра башка өлкөгө качып кетти, качып жүрүп анан кийин келди. Мына көрдүңүзбү, мына ушунун баардыгы башка өлкөлөрдүн президенттердин ички ишке кийлишкендиктен келип чыккан кедерги да. Мына ушуга жол бербейли деп атабыз, мына ушундай. Эми бул мониторинг борбору бүгүн эле жаралып калган жок да. Сиз канчадан бери ойлонуп, канчадан бери баягы максат кылып, ошону иштеп чыгып, долбоорду анан бышып жетилип, анан чыгып атат да бул нерсе. Анан ошондон бери далай кеңештиңиз дегендей биздин өкмөткө, бийликке бардыгына тең белгилүү болду да. Бирок булардын реакциясы кандай болду? Деги эле сиз долбоорду сунуштап, мындай долбоорду алып чыгып атам. Мындай дегенде алардын пикири кандай болду сизге? Биринчиден мен буну коомчулукка алып чыктык. Мисалы массалык маалымат каражаттарына долбоордун максатын, койгон милдеттерин, структурасын, анан жасай турган иштерин мыйзамдын негизинде коомчулукка жарыя кылып кайрылуу менен чыктык. Ошондо эң биринчилерден бул мамлекеттик каналдар баскан жок, көз каранды эмес каналдар, азаттык болуп, бүт көз каранды эмес прессанын баардыгы басып чыгышты, колдошту да. Анан ошонун ичинде эле оппозициялык көз караштагылар дагы жүрөгүнөн жакшы орунда калышты. Анткени оппозициялык көз караштагылардын көбү чет мамлекеттен азыраак алышат да, башкаларга салыштырмалуу. Андан кийин жакшы биринчи радио, уже мамлекеттик каналдар уже биздин идеябызды колдой башташты да. Колдоо уже мамлекеттик кээ бир органдар, жетекчилер, мындай ушуга тийиштүү жетекчилер менен жолугушканда аябай жакшы экен. Мына ушул биздин эгемендүүлүгүбүздү коргой турган чоң долбоор экен деп колдоп атышат. Эми жанагы маалыматтарды алганда дагы биз ошо мамлекеттик органдарга кат жазып ошолордон алабыз да.
мисалы жана мигранттар боюнча, түшүп аткан акчалар боюнча, фонддор боюнча БШК текшерет да, мисалы, туурабы? Эми ошо биз дагы ошол БШК кайрылып, тиешелүү маалыматтарды ошолордон алышыбыз керек. Болбосо биздин колубузга жетпейт анын баардыгы, мисалы. Биз басып өткөн тарыхты башка өлкөлөрдө эле басып өтүп атат да. Анан мындай шайлоолор болуп атат дегенде, бирок башка өлкөлөрдө да барбы ушундай уюмдар, мониторинг болбойбу? Мындай да, мисалы өзүңөр билесиңер, Американын башына ооруткан, Европанын башына ооруткан, айрыкча Россиянын башына ооруткан именно чет башка өлкөлөрдүн кийлигишкени. Мисалы Америкага эле эмес, Россияда өткөн шайлоого дагы аябагандай катуу кийлигишет. Мисалы өзүңөр Россияда өткөн шайлооганда же шайлоого чейин Россияда 100 000 киши, Россиянын 100дөн ашуун шаарында 100 000ден ашуун адамдар катышкан митингдер болду. Ошолордун бардыгы чет мамлекеттерден каржыланып, Путинге каршы, мурдагы премьер-министр Медведевке каршы кызматтан кетсин деп чыгышты. Ошолордун баары тилекке каршы ошо чет мамлекеттерден, башка өлкөлөрдөн, эл аралык уюмдардан каржыланган жүрүштөр да, протест акциялары, Навальный баштагандар. Бул деген Путинге аябагандай чоң баш оору. Аягында чоң баш оору. Мына ушунун баардыгы чет мамлекеттер, мына азыр Белоруссияда өтүп аткан митингтердин баардыгы, бул дагы Америка, Европа мамлекеттери бүт баардыгы кийлигишип, эмнеси болсо Лукашенкону кызматтан кетирүү максатын коюп атат. Конечно, мен Лукашенкону актабайм. Ал 26 жыл башкарып, жана мен аны колдобойм. Авторитаризмди, диктаторлукту биз колдобойбуз. Биз Кыргыз мамлекети демократиялык сменяемый жолго түшкөн мамлекет да. Биз ал жолго эмес. Бирок деген ал эгерде Лукашенко 26 жылдан бери башкарып келатса, ошол Беларусь элинин тандоосу да. Ички тандоосу. Эми ага башка өлкөлөр сен ушуну эмне өмүр бою президент кылып алдың деп айтпаш керек, потому что ал эл ошого макул экен, ошо деңгээли ошондой экен. Ошого муюп турат. Анан эми жок, андай эмес, биз айткандай кылгыла деп чет мамлекеттен каржыланып, азыр карачы Белоруссияда дүйнө бүт экономикасы кайра ылдый түштү. Завод фабриканын баары токтоду. Ишканалардын баары иштебей турат. Азыр только пикет, митинг. Ушу жакшы калып барабы? Мына бул деген чет мамлекеттен мына президенттик шайлоосуна, булар Белоруссиянын президенттик шайлоосуна бүт дүйнө мамлекеттери, Америка баштап каржылап, Европа каржылап атат. Мына бизде да парламенттик шайлоо бир айдан кийин Кудай буйрса болот. Бир айга жетпеген. Эми ушундай ички маселелерди мисалы башка мамлекеттерде эле, бизде эле мурунтан мисалычы көп эле шайлоолор болду мына. Ушундай сырткы күчтөр кийлигишпесин деп неге мурунтан озунуп мындай бир демилгени көтөрүп чыккан эмеспиз? Биринчи жолу буга чейин ушундай биздин дагы 2010 өткөн шайлоодо бир партиябыз келген дүйнөдөгү улуу державалардын бирөөнө барып, акча алып келип, анан 2010 утуп кеткен. Биздин парламентте 2-орунду, 3-орунду алып, ошолор баягы ошол депутаттар анан ошол мамлекеттин кызыкчылыгын 5 жыл бою козгоп жүрүштү да, колдоп жүрүштү. Ортодо парламентте канча чыр болду, канчалаган биздин гендерибиз кетти, канчалаган биздин кызыкчылыгыбызды, канчалаган эмелердин баарын менчиктештирип алды. Ошол алар жөн эле акча бербейт, аны кийин Кыргызстандан чыгарып алышат акчаны. Ошол берген акчаларын. Ошон үчүн муну патриот катары бир ойлогон адамдар аз болду. Анан бери Кыргызстандагы укук коргоп жүргөн, патриоттук духта жүргөн, канча жылдан бери ушу адам укугун коргогон адам катары, Кыргызстандын бир уулу катары ушундай бир чет мамлекеттердин кийлигишпесине жолтоо болуш үчүн ушул борборду алдын алып, көрө билип дегендей түзгөнгө жетише алдык да. Эми азыр расмий түрдө бул борбор ишин баштады. Коомчулук, бийлик өкүлдөрү, массалык маалымат каражаттар бул борбордун ишин уже тааный баштады. Мына азыр борбордук шайлоо комиссиясы Нуржан Кармабековна да айтты, аябай жакшы долбоор экен бул иштериңер. Бул бизге аябай чоң жардам берет. Кыргызстандын суверендүүлүгүн, эгемендүүлүгүн мына 31-август келатат, мына 5 күн, 4 күн калды, ошонун алдында эгемендүүлүктү чыңдоо үчүн бул борбордун иши аябай чоң. Анткени дүйнө мамлекеттери, башка өлкөлөр Кыргызстандын ички саясий процессине, ички эгемендүүлүгүнө, шайлоосуна, депутаттык президенттик тандоосуна эч кандай кийлигишкен акысы жок. Эгерде биз башка мамлекеттердин кийлигишине жол бербесек, ошондо биз чыныгы эгемен мамлекет деп эсептелебиз. Эгерде биздин шайлообуздун баардыгын чет мамлекеттен туруп алып каржылап алар чече берсе, азыр биз анда кукла мамлекет, бир курчак мамлекет болуп калабыз. Бирок биз тилекке каршы ошого жол берип келгенбиз. Биздин саясатчылардын баардыгы көбү экiyüzlүүлүккө жол берген. Мына мен айтып кеткендей, бүт башка мамлекеттердин алдында жүгүрүп жүрүшөт, жүгүнүп, ошолордун тиги курсунун көтөрүп жүрүшөт. Биз ошол биздин лидерлер, биздин саясатчылар эмненин алдында, карапайым элдин алдында, шайлоочулардын алдында жүгүнүш керек. Казакстандын же бир башка мамлекеттин президентинин алдында эмес, шайлоочулардын алдында жүгүнүп, ошолордун алдында чөптөп туруш керек. Вот ошондо биз чыныгы эгемендүүлүккө жете алабыз.
Эми ар бир шайлоодо эл аралык байкоочулар деген бар го, сырттан келишет байкоочулар. Мына ушуларга тиешеси жокпу? Жок, буларга тиешеси жок. Анткени эл аралык байкоочулардын келгени аябай жакшы. Анткени ага мамлекет өзү уруксат берет. Алар долгосрочный болот, анан баягы краткосрочный, узун аралыкка келет, 1 ай мурунураак келет. Кээси бир жумага келет да. Кандай ачык өткөнү, кандай калыс өткөнүн гана текшерет. Аларга мамлекет, аларга кыргыз мамлекет айрыкча борбордук шайлоо комиссиянын уруксаты менен келет. Аларга аккредитация берет атайын. Аларга бүт уруксат берет. Мамлекет бүт дүйнөнүн бардыгы, алардын максаты келип байкоо жүргүзүү. Биздин ички ишибизге кийлигишпейт. Кандай шайлоо өткөнүн гана коомчулукка чыгарат. Мындай туура өттү, туура өткөн жок, же болбосо тиги бурмалоого жол берилди, фальсификацияга жол берилген жок. Бул деген аябай жакшы да. Мисалы мына буга чейин бизде президент шайлоо өттү, парламенттик шайлоо өтүп келди. Мына ошол эле мурдагы президенттин убагында да акыркы мурдагы президенттин, азыркы президенттин убагында мына өткөн көп жакшы жактар болду. Биздин шайлоону Европадан келгендер, БДПштен келгендер, Совет Европадан келгендердин бардыгы, ОБСден келгендердин бардыгы жогорку баа берип кетишти. Бизге мына Борбордук Азиянын дагы демократиянын аралчасы катары бизге жакшы. Тем более бизде жанагы системный шайлоо мындай аппарат менен жүргүзүлүп атат, туурабы? Бул аябай чоң нерсе. Тем более шайлоо, газ шайлоо бизде системасы кирген. Бага эч ким кийлигише албайт. Сразу шайлаганда ошол замат автоматически чыгып калат. Эч ким аны оңдой албайт. Аны дагы арам ойлоп атышат, ошол оңдоп салат. Оңдой албайт. Мен өзүм карап турдум го 2017-жылы болгон президент шайлоодо. Аны эч ким оңдогонго мүмкүн эмес. Жер-жерлерин салган, сразу данныйлардын баары чыгып кетет, газ шайлоого чыга калат. Ушуну да элдер туура эмес. Эми алдыда мына парламенттик шайлоо келатат. Азыртадан ушул саясий серепчилер, талдоочулар өзүлөрүнүн пикирлерин билдирип атышат. Шайлоонун өтүшүнө сиздин пикириңиз кандай? Кандай болот? Алдын ала кандай божомолдоп атасыз? Эми бул шайлоо өзүңүз билесиз, өзгөчө абалда өтүп атат. Мурдагы шайлоолор биз эркин өтсө, тумандаган адамдардын баарын чогултуп, митинг кылып, элдин алдында сүйлөп, ат чаптырып, кой союп дегендей, туурабы? Артисттерди ырдатып, бул баягы мындай айтканда пандемиянын шартында бүт дүйнөнү каптаган оорунун учурунда өтүп атат. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда оору басаңдап калды. Аны дагы башка жылдырыш керек шайлоону, анан тиги өзгөчө абал жарыялаш керек деген да бир баатырлар чыкты. Аны президент укпай туруп акыры мына шайлоонун убагында өз убагында өткөн атат. Ошон үчүн биз бул шайлоону биринчиден деген бүт гигиеналык талаптардын баарын так сактап, мындайча айтканда оору жукпагандай кылып, оору күчөтүп албагандай кылып шайлоонун убагында. Анан шайлоого келген адамдар коркпой, оору жуктуруп алам деп коркпогондой кыла турган шарттар түзүп, борбордук шайлоо комиссиясы, участкалык шайлоо комиссиясы ошентип, ошол келген шайлоочулар атайын шайлоого келип атат. Аң сезим менен. Анан ошол жерден шайлоого оору жуктуруп кетсе анда кандай болот анда? Ошон үчүн аларга бүт баягы профилактика шарттардын баарын түзүп беришибиз керек да. Андан тышкары мен ойлойм, бул шайлоонун эме артыкчылыгы, башка өзгөчөлүгү. Бул шайлоо мурдагыдай баягы миңдеген адамдар топтойт, баардыгы онлайн режимде. Мына партиянын съездери өттү, бир 50 адам, 40 адам, 100 адам, эң көп болсо бир 70 адам катышты, туурабы? Бул дагы ошо баягы алдына рахмат, партиялардын баардыгы ошо туура түшүнүп, эрежелерин баарын сактап, маскалардын баарын кийип, аралыкты сактап, туурабы? Ушинтип өткөрүштү. Эми мындан кийинки дагы шайлообуз бул өзгөчө абалда өтүп атат шайлоочу. Бирок баягы программаларын жеткирүү дагы мындай жакшыраак болот. Мурда программаны укчу эмес. Элдин баарын ат чапканды, улак тарттырганын көрчү да, артисттердин ырдаганын. Азыр болсо бир жакшы жери, ар бир партия баягы убакыт берилет да, өзүнүн программаларын айтканга мүмкүнчүлүк көбүрөөк болот. Анткени жолугуш азыраак болду да, а программаларды айтканга көбүрөөк, менимче борбордук шайлоо комиссиясы көбүрөөк убакыт берет партияларга. Бул мындай элдер тынч үйдө турат, мурдагыдай баягы эметпейт, мындай оор убагында, тем более шайлоо убагында, тем более жакшы убакыт өтүп атат, мындай күркүрөгөн күздө, туурабы? Мен ойлойм, шайлоонун бул жакшы жактары бар. Бирок эң негизги жанагы бурмалоого жол бербешибиз керек. Акчага сатылбаган, мына азыр кээ бир партиялар жер-жерлердин баарын акча сунуш кылып, уже атайын берчилерин берип, ошо маалыматтар келип түшүп атат. Бул эми жакшы эмес. Элдер ошол именно добушту сатканга жол бербешибиз керек. Таза өткөрөлү. Анткени 5 жылга убакыт бергенде, эгерде биз акча албасак, таза шайлоо өткөрсөк, ошол депутатыбыздан, кандидаттан биз талап кыла алабыз. А эгерде биз добушубузду саткан болсок, анда ал кандидат депутат болгондон кийин эч талап кыла албайбыз. Анткени биздин уже колубуз таза эмес болуп калат. Ушундай да. Эми азыр сиздердин борбордун принциптерине туура келген маселе да, мына сырткы күчтөрдүн таасир бериши, алар менен сүйлөшүү, кайсы бир фигуралар, Мына ушундайларды буга чейин байкаганыңыз барбы, жокпу? Анан мындан аркы
алардын кадамдары кандай болушу мүмкүн? Аралашып кетиш да мүмкүнбү? Бизге уже азыр маалыматтар түшүп атат. Кээ бир маалыматтар түшүп атат. Биз азыр маалыматтардын баардыгын азыр иретке келтирип, карап, текшерип, ошондой бир жөн эле түшкөн маалыматты эле кыйкырып чыкпайбыз да, анын баардыгын текшерип, эмеден өткөрүп, ошондой процесстер жүрүп атат. Бирок уже биздин борбор уже иштей баштагандан кийин уже түрдүү маалыматтар түшүп атат. Уже тиешелүү адамдар келип, тиешелүү фактыларды берип, момундай партия момундай кылып атат, тиги минте баштады деп уже маалыматтар түшүп атат. Бирок анын баардыгын биз азыр териштирип, аңдап, илдеп, талдап дегенде ошондой аракеттерди көрүп атабыз. Эми мынабу ушу борбордун баягы принциптерине таянсак, максаттарына таянсак, бул шайлоого карата эң негизги шайлоого убагындагы маселелер экен да. Анан шайлоо бүтүп калгандан кийин мунун тагдыры кандай болот? Бул иш токтоп калабы же башка саясий маселелерде дагы ушундай иштерди, функцияларды алып бара берет? Чо эми эгерде биз эми каражат маселесине байланыштуу болот. Каражат ушул шайлоо убагына эле берилген, 3 айга эле туурабы? 3 айга, мына октябрына. Бирок андан кийин биз эгерде бул ишти жогорку деңгээлде алып барсак, кандай бир деңгээлде ушул борбор шайлоонун таза баягы жогорку деңгээлде эл аралык стандартка жооп бергенге өткөнгө жардам берсек, анан жанагындай фактылардын бетин ачсак, мындайча айтканда, бетин ачып, ушундай бир резонанс болуп, коомчулук көңүл буруп, ушундай болсо анда эл аралык мындай европалык же башка жазабыз да грантты, алким башка фонддордогу каржылап коюш мүмкүн. Анда уже да узарып кетиши мүмкүн 2023-кө чейин, президенттик шайлоого чейин дагы балким узартып коюш мүмкүн. Не только шайлоо эмес, ички процесстерге, саясий процесстерге, не только шайлоо эмес, саясий процесстерге да башка мамлекеттер кийлигиштиби, кийлигишкен жокпу деген ишти баштап калышыбыз мүмкүн анда. Ошон үчүн биздин азыр аракетибизге жараша болот. Бул 2 айда кандай иштейбиз, кандай мониторинг кылабыз, кандай байкоо жүргүзөбүз. Кантип ушул ишти аягына иреттүү түрдө койгон максатты иреттүү аткарып, жанагы долбоор бизге каражат берген грант бар да, ошонун койгон мындайча айтканда баягы максатын, долбоордун максатын биз аткарсак, анда бизге бир каржылык жактан мындай колдоо болот да, колдоо болушу мүмкүн. Ошолор сиздердин баягы макулдашкан грант өткөн жактагы ошол сиздердин тартиптерди башайт да, ошолорду талап кылат. Алар эми биринчиден жөнөкөй адамдарга бул каржылык бербейт. Анткени биринчиден белгилүү болуш керек. Экинчиден ошо грант берип аткан тараптар коомчулуктун алдында бир өзүнүн урмат сыйы болуш керек, кадыр баркы болуш керек, салмагы болуш керек. Анан ошо биздин ошо көп жылдан бери укук коргоочулук иште жүргөнүбүздү, коомчулуктун арасында болгон аброюбузду, элге айткан сөзүбүздү, элдин карата колдоосун, мына ушунун баарын эсептеп туруп анан берип атат да бизге. Ушул адамдар бизди мониторинг кылып бере алат, чындыкты айтып бере алат, калыстыкты айтып бере алат. Баарына калыс болот. Бийлигиге дагы оппозицияга тартпай, болгон чындыкты ачык айтып бере алат. Баардыгына бирдей нейтралдуу, объективдүү, анан эме беспристрастный болот деп анан берип атат да, жөн эле бербейт. Рахмат, кызыктуу маегиңизге. Биз сөз кыла турган маселелер алдыда дагы ушул шаршемби күн сайын дайыма өтө турган ушул биздин экөөбүздүн маегибиз дагы башка темаларда өнүгөт деп, башка темаларда өңүт алат деп мен ишенем. Сиздин бүгүн кыска, нуска бир так жоопторуңуз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Келечекке карай жол долбоорунун биринчи чыгарылышын чыгардык. Бизде укук коргоочу, мониторинг борборунун жетекчиси аталган коомдук ишмер Турсунбек Акун болду. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуздар.